7 дубандан бери кимдин иши кандай болду деп байкоо салып көз салып турабыз ар дайым. Андыктан Ысык көл жергесинен дагы ат арытып, жол карытып СТВ телерадио компаниясына келип калгандагы сыйлуу мейманыбыз төрдө орун алган чагы. Кененирээк тааныштырып өтсөм, азыркы учурда Ысык көл облусунун деп айтсак дагы жаңылышпайт болушубуз керек. Умайене жарыгы коомунун президенти келип отурат. Андан сырткары негизи эле эгерде ошол эле коомду же болбосо улуттук сактайм десең, ошол улуттун улуулугун, улуттун ата-бабасынан калган мурасын кийинки муундарга өткөрүп беришин керек экен деп айтылат. Андыктан атадан балага, энеден кызга өткөрүлүп келе жаткан улуттук баалуулуктарды сактап, аларды кыргыз жаш муундарына, кыргыздын келечек ээлерине өткөрүп келе жаткан биздин сыйлуу мейманыбыз Жакшылыкова Азим Чомурунова эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы эже? Саламатчы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы карадым. Сизди баса белгилеп өттүк, Ысык көл жергесинен келдиңиз. Ысык көлүндө Чолпон Ата шаарынан келдим. Өзүм эми быйылкы кирип келген жаңы жылыңыздар улуу урматтуу Манас элимдин урпактары кыргыз элиме эң биринчи саламатсыздарбы деп айтмакчымын. Андан кийин ушу жаңы жылыбыз жакшылыктын жарчысы болсунчу деп тиленемин. Себеби эми баягы жакшысы жаманы болбой жакшы болбойт дейт. Элени болбой эли болбойт дейт. Анысыгарындай бар болбойтту да жашообузда 19-жылы, бирок жалпысынан тынчтык. Коомдук ишмерлер аябай активдүү иштеди. Абдан жакшы жыл болду. Токчулук, Кудайга шүгүр, кыргыз элинде жакшы эле жашоо баары. Баарыбыз только иман, өзүбүздүн эмебизди, иманыбызды сактап, мээримибизди төгүп энелер көп эмгектенсек талыбай, ошо өзүрүнө жетебиз деген ойдомун. Мен ошол ырасчылык билдиребиз, ошол сиздер аркылуу Умайене кыргыздын улуту, кыргыздын андан аркы улуттук баалуулуктары сакталып келип атпайбы? Сизди карап туруп эле мынакей Кыргызстан негизи ак деген сөз жакшы эмеспи? Актан негизи ар бир эле адам оозанган болсо, анда чындыгында эле жакшы ниетте, жакшы аурада жүрөт экен. Ал динти башыңызга дагы ак элечекти кийип, бизге үлгү болчу сиздер, андыктан сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз дагы. Анан мен баса белгилеп өттүм, ушул эле Ысык көл облусу боюнча Умайене жарыгы коомунун президенти экенсиз. Бул коом тууралуу бизге дагы бир аз маалымат берип коюңуз. Качан түзүлгөн, качан түптөлгөн, качан негизделген жана жалпы жонунан бүгүнкү күндөгү иши. Макул Алтынай. Бул Умайене жарыгы коомду ошо өзүм ойлонуп туруп, балдарга тарбия, тарбия бериш үчүн мектептерге да барып лекция окуйм. Ошо умайчылык каада салт, үрп адат боюнча көбүнчө кыз адеби деп кыздарды кандай сакташ керек, мектепте кандай жүрүш керек, тарбия боюнча да окуйм да. Андан тышкары өзүм мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштейм. Мына 1914-жылы Ысык көл жээгиндеги Чолпон Ата шаарында Аврора пансионатында ушу 7 областтын умайенелери каада салт кармап, умай аталарын, сакалдуу, аттуу, баштуу адамдардын баарын чакырып, ошол жерде биздин өзүбүздүн Чолпон Ата шаарынын администрациясынан чакырып, областтан чакырып, баары катышканда абдан жакшынакай форум өткөргөм. 3 күндүк форум өткөрүп, музейлерди текшертип, Алыкулус музейине алып барып, бардык нерселерди көргөзүп, ошо жерде элдин биримдигин эң биринчи көрөнгө кылып түптөгөм да, умайчылык дегенде. Ошо жерге келишкен биздин телевидение Токтогазиев, Манас изилдөөчү, Манас якасындагы ал киши да келип катышкан, баары келишкен. Ошо жерде жазуучулар, кайрылуу акын кыздар, Асан Жакшылыкова агайыбыз, ушулардын баары катышып, абдан жакшынакай ой пикирлерин кошуп, тарбияга эметпечкен. Манас айтуу менен баштаганбыз. Жанагы үмөт деген кичинекей 3 жашынан баштап, 5 жашынан баштап айтат эмеспи? Дөөлөт уулу үмөт. Ошо болоттун уулу да, ал баланы ошо 3 жашынан баштап өзүм ошо карап,
кыргызчылык шарт менен кыргыздын үрп адатын колдонуп тилек тилеп энелик мээримди бата берип ошо бала ошондон кийин 3 жашында былдырыктап кичинекей айтышчу, аябай манас айтып аткан аябай көрүнчү, кээде түшүнүгү жок болчу, бирок ошо бата алып баягы бата менен элгө көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дегендей бата менен ошо балам өркүндөп өсүп кетти. Абдан жакшынакай болуп өсүп манас айтып, ошо жерде дагы форумда манас менен баштадык да. Манас айтып берди ошо жерде. Тариел деген балам бар, Жаркынбаевда дагы, ал дагы үмөттөн калышпайт, ал дагы манас айтат. Керез деген кызым бар, жанагы детский деревняда, ал да манас айтат. Мына ушундай жаш таланттарды чогултуп Ысык көл областы боюнча манаска айттырып, манасты сүйүп, өз элин аябай сүйгөндүккө, патриоттуулукка үндөйм да. Ушунда канча жыл болуп атат? Ошондо 6 жыл болуп калды. Түптөгөнүбүзгө. Түптөйм, андан тышкары мүмкүнчүлүк чектелгендерге мен өзүм 5 кыз, 6 баланын ненесимин да. Ошо баарында тең общеобразование окуттум, баары өз иштерин иштеп, коомго өздөрүнүн салымын кошуп, жакшы жактарын көргөзүп иштеп келатышат. Ошолорго тарбия бердим. Мына ошолор эле демөөрчү болуп атат мага. Өзүмдүн балдарым эле демөөрчү болуп атат. Ошолор апаке сизге керек болсо мынакей берип коюңуз, тиңдип коюңуз деп, ушу былтыр болсо жаңы жылда ошо томолой жетимдерди, Чолпон Ата шаарындагы томолой жетимдерге подарка уюштуруп, мына ошолорго куттуктап мэриядан, атайын мэрияга чакыртып алып, ошолордун баарына подарка уюштуруп, ушулардын көңүлүн көтөрдүк да. Биз үчүн ошол аябай, мен алардын көңүлүн көтөрсө, менин көңүлүм көтөрүлгөндөй болот. Быйыл болсо дагы өзү врач болуп иштеп жүргөн, канча элге жарыгы тийип жүргөн, жардамы тийип жүргөн дагы бир врачыбызга тууруп калып, ошого да өзүбүзчө демөөрчү болуп барып, умай энелер коомундагыларды алып алып барып, ошол жерге акчалай жардамыбызды бердик. Баягы көптү күрсө көл болот дейт, аз болобу, көп болобу, ушу мээримибизди төгөсөк энелер, эненин тилеги көккө дейт. Эне деген мээрим менен гана кыргыз элин, энелер деген ушу мээримибиз менен гана өркүндөтүп өстүрөбүз деп ойлойм. Ушул анан өзүм дагы үйдө кол өнөрчүлүк менен алектенем. Жана өзүм Бенгиларга келип окуп кеткен бир жерден. Жана Войлаковый эме деп коет, жоолуктарга жүн менен жоолуктарды саям. Тумарча жасайм, аалам деми деп бренди өтөтүп койгон буреки. Синалдыбызда дагы ушулар турат окшойт, бир аз маалымат берсеңиз. Силерге деп белек. Ушуну өзүңүздөргө ала келдим эле. Бул 8 кырлуу жана пароходдун парусун айдаган рулундай болот. Ушу жериңер өзүңөргө кут болуп, ушу иштеген жериңерде ишиңер илгерилеп, жакшылыктын жарчысы болуп, бизге окшогон апаңарды, аталарды ушуларга дем берип, күч берип, ушинтип чакырып көңүлүбүздү көтөрүп койгонуңарга чоң ыраазычылыгымды билгизип, ушу тумарымды ала келгем. Ушу жерге илип коесуңбу, үйүңө илип коесуңбу да, бул илгерки тумарча боюнча мындай. Алды болсо 8 кылдык чексиздикти билгизет. Чексиздикти. Бул болсо умай эненин белгиси. Бугу эне да. Ошону эмете кой силерге белегим ушу. Кур келбей ала келгем ушуну. Чоң ыраазычылыгыбыз силер мынакей ушул сиздердей болгон апа энелерден биз ак батасын алып, андан ары өсүп жатабыз деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Андыктан жаштарга өзүңүздүн ак батаңызды, таалимиңизди, тарбияңызды, өзүңүздүн ушул кыргыздын улуттук каада салтын үйрөтүп жүрө бериңиз демекчимиз. Ушунчалык чоң ыраазычылык билдирем. Кыргыздын улутун сактап жүрөсүздөр, энелер, апалар, умай энелер деп айтсам дагы жаңылышпайм. Андыктан бар болуңуз. Баягы кыргыз чыныгы таланттуу эл болот, таланттуу калк болот. Ошо таланттардын кичине болсо дагы көзүн ачып, анан элге, кыргыз журтчулугуна дагы да болсо талантынын баягы таралышына өбөлгө түзүп жатыптырсыздар. 2020 жыл кирип келди. Кудайым буйрса, көптөгөн пландарды да койсоңуздар керек. Алардын баары ишке ашсын дейлик. Ал эми 2019 жылдын эсеби менен сиздин кылган ишиңиз, төмөндөгү айткан баардык жакшылыктарыңыз, мына ошонун баардыгын биз эске алып, анан СТВ телерадио компаниясы ар жыл сайын ошондой жакшы бир салтанаттуу азем өткөрөбүз. Ушуга дагы сизди дагы катыштырып, сизге дагы бир кичинекей болсо дагы бизден сыйлыгыбызды тапшырып коюуга уруксаат этиңиз. Терең ыраазымын.
Мынакей коом алдындагы сиңирген эмгеги жана жыл ичинде жасаган үлгүлүү иштери үчүн Умайыне жарыгы коомунун президенти Жакшылыкова Азим Чоңмуронова жылдын мыкты айымы ардак грамотасы диплому менен СТВ телерадио компаниясынын атынан сыйланып жаткан. Учуру сыйлыгыңыз кут болсун, кыргызда айтып коет, сыйлык эгиз болсун, аркасынан көптөгөн сыйлыктарды алып келсин. Анан СТВ телерадио компаниясы кичинекей болсо дагы мындай статуэтка сыйлыгыбыз бар, белегибиз. Буну дагы үйүңүздүн бир сыйлуу бир чоң бир жеринен коюп коесуз деген чоңдуктар. Рахмат, чоң рахмат. Силерге да ийгилик бата берип койсомбу? Сөзсүз түрдө келиңиз анда. Сизден баталып ишибиздин оңолушуна өбөлгө түзөлүк. Алтын айым şu işiңерге ийгилик берсин алтыным. Бардык şu işiңерге ушу жердеги дөөтүңөргө бакыт консун. Өмүрүңөр узун болсун. Ырыс кешик берекет болуп, дасторкондо молчулук болсун. Тилегениңер тегиз болсун, тилегениңер эгиз болсун. Асманыңар ачык, маанайыңар жарык болсун. Кызматыңар элге, жарыгы жерге болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Дагы Омин. Айтканыңыз келсин. Мынакей бул нерселердин бардыгын сизге. Рахмат. Şu бизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Көл жергесине кетесиз да. Ооба. Жолуңуз шудур, жолдошуңуз кыдыр болсун, аман-эсен жетип алыңыз. Дагы да болсо сизден жакшы иштерди күтө беребиз, ыраазычылык. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары улантабыз. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, дагы да болсо биздин жылдын мыктылары, жылдын жакшылары, жылдын чыгаандары бар. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар.